Чегара боюнча маселе, конечно, 30 жылдан бери чечилбей келген нерсе. Бул жакын аралыкта чечилип калат деген менде үмүт жок. Себеби биздин бийлик өтө чабал, иш алып барыбыз өтө начар. Мисалы, мен өзүм жеке айтып кетсем, ушу 2 жыл мурун Алабука району боюнча 200-300 гектар жер өтүп кетти деп ызычуу салган жерим бар да. Мына ошол жерде айтышкан, мына комиссия биз түзөбүз, комиссия силерге 1 айда чечип берет деп, күзүндө келет деп. Күзүндө келет дегенден 2 жыл өттү. Эч кандай жер чечилген да жок, каралган да жок. Ошол бойдон турат. Өзбектер кандай жол салган болсо ошол бойдон туруп калды. Ажа единственный плюсу ошол көтөргөн маселе акимдер менен болуп, баягы жол токтотулган да. Азыр чегараны кече Көкташ Алабуканда, Көкташ айылында болуп өттү. Баягы Кыргызстанга кирип келип, баягы чабандарга кол салган. Автоматталашканын өзүңөр көрдүңөр. Ошол жерде дагы Өзбекстандын солдаттарына карата эч кандай бир кылмыш ишин да козгогон жок, бул жөнүндө бир нотада жөнөткөн жок болуш керек бизгилер менин билишимче. Биздин өзүбүздүн жарандарды ошо автоматталашкан жарандарды. Наоборот, кысымга алды. Эгер журналисттерге ушундай маалымат берсеңер, силерди камайбыз деп. Алар действительно будан коркту ба? Өзбекстан солдаттарынан корккон жок, бирок биздин бийликтен коркту. Так, менин атым Мунарбек, мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен Көкташ айылынын тургуну болом. Бизде эми ошол бүгүнкү чыккан максатыбыз ошол эле чечилбеген, көп жылдан бери, 30 жылдан бери чечилбеген граница боюнча чегара маселеси. Ошол анан кече 9:10 болгон окуялар, акыркы окуялар. Өзүбүздөн айылдан кармалган 4 бала. Ошол биздин талап, ошол 4 баланы бошотуп берсе, анан ошол граница боюнча бир жакшы чечимдерди кабыл алса, азыр туруктуу деп айтат. Эми ал биз эл үчүн ал өтө коркунучтуу дагы эле. Биз үчүн кооптуу болуп турат. Себеби биз билебиз, тажиктер любой жерден, любой убакытта кол салышы мүмкүн да алар. Барыңыздар билесиздер да, элдин баарына белгилүү, бул постоянно тажик тараптан кол салуу болот. Себеби биз ошол эле бир эле жолду пайдаланабыз, бир эле арыкты пайдаланабыз, чогуу пайдаланабыз. Ошол суунун аркасынан анан жолдун эмесинен мындай чыр-чатактар күн сайын чыгып турат да бул. Буга эч ким кепилдик бере албайт, эртең болбойт депчи. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Жарандык активист болом. Атым Асхат Осмонов. Юристмин өзү. Мына коомдук бирикменин юристи болом. Анан мына чегара коомдук бирикмеси. Бул 16 сентябрда Максат айылында кол салуу болгон, бизге билесиздер. Ошодон кийин эле биз 2-3 күндөн кийин чогулуп, жанында кайдыгер карабаган патриот жигиттер коомдук бирикме түзгөнбүз. Мен ошол жерде юристмин. Анан мен айтат элем, түз эле сунушумчу өкмөткө. Кандай эмне сунушуңар бар? Биринчиден кадр маселесин чечишибиз керек. Кадр решает все деген Сталиндин сөзү бар. Ошону эле карманышыбыз керек. Кадр болмоюнча, могу канча программаңар, канча сүйлөшүүңөр болсо дагы ишке ашпайт. Анан экинчиден Баткен областынын өзгөчө статусун дагы өзгөчө кылып, өзгөчө статусу бар 2016 жылкы Жогорку Кеңештин постановлениеси. Ошону кайра өзгөчөлөтүрүп, генерал губернаторство деген макамын берели. Генерал губернаторствонун макамы мына дүйнөлүк практикада Канадада деле иштеп келатат. Чарбачылыкты дагы, аскерлик жагын, коопсуздук жагын, бүт барын, аткезчилик барын бир эле киши чечип калат. Ошодон биз талап кыла алабыз. Ал киши жооп бербесе, биз жарандар чогулуп туруп, толук кандуу аны трибуналга чакырсак болот. Военный трибунал, расстрел кылабыз. Ал деген өзгөчө макам болот. Биринчиден. Экинчиден, мына Тажикстан менен Баткендин чегарасына убактылуу болсо дагы, азыртан, бүгүнтөн, эртеңден болсо дагы приграничный линия деген коелу. Программаны ошону ишке ашыралы. Приграничный линия деген эмне дегенде, Өзбекстан талаш жерлери, чечилбеген демаркация болуу элек жерлерине минный поле кылып койгонго, биз дагы ошентип минный поле кылбасак дагы, мына жигиттер айтып атат, демөөрчүлөр чыгып атат, зым тартып берели деп. Биз акча чогултуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасына убактылуу болсо дагы приграничный линия коюшубуз керек. Линия деген бул картада жок болсо дагы коюп турушубуз керек. Жылбагандын жылдырбаш керек. Алар өтүп атпайбы биз жакка? Өтүп атат, кол салып атат, провокацияларды жүргүзүп атат. Мына Шок деген бир полевой командир бывший башкесе келиптир, ошодон кийин башталды. Мына окуп көрсөңөр болот. Мен деле жазып атам. Бул жерде чоң кызыкчылыктар бар. Ар тараптагы баңгизат ташыгандардын биз тараптагы ошолордун крышевать эткендери бар. Билесиңер баары ачык эле. Ошого мына приграничный линияны мына жарандар өздөрү чыгып эле кетмен казыктары менен кагып берет. Приграничный линияны кылып берет. Макамды мен айтып эле атам, макам бермейинче бул токтобойт.
ким болбосун азыр биз талашпайбыз. Айбалаев болсун, Кочкоров болсун, тигинси болсун, бунусу болсун дебейбиз. Биринчи макамды кылып алалы, анан кийин чечилет ким болорун. Ар бир жаран боло алат биздин конституция боюнча. Тажрыйбалуу. Мисалы Искандаров да айтып атат, иш козгоп коюптур аны. Билбейм эмне үчүн, бирок ошол адис деп атат. Билет чек ара маселесин. Ошондой инсандарды алып келели, бүт команданы кетирели, Жеңеш Разараковдун